Биз иштеп жаткан криптовалютадагы акчалар блокчейн системасындагы кошелектордо сакталат. Блокчейн кошелек деген эмне? Эгер Садыр Жапаров президент болуп калган болсо, бул системадагы кирет. Мен азыр тапшырма бергенмин, маган кече күнү маалымат беришти. БШКга блокчейн системасын киргизели деп. Бир 24-25 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Ал акча каражатында таап атабыз булактарын. Блокчейн системасын киргизип таштайбыз. Мына 3 айдын ичинде деп атат. Балким ушу келаткан шайлоолорго үлгүрүп калышыбыз мүмкүн. Үлгүрбөсөк, ал шайлоолордон кийин сөзсүз жасатып киргизебиз. Блокчейн системасын түшүнөсүз да. Ооба. Ал жерден эч ким жасоо мүмкүн эмес. Куялуулуу корголгон. Купуялуулуу корголгон. Анан кийин мисалы сиз Баткенде туруп добуш берсеңиз, автоматтык түрдө сиздин добушуңуз чыгат баягы жерден. Эгерде уурду алып атса же башка жасалып атса, башка мисалы 4 аппарат турат да, 4 баягы центр. 3 центри блокко коет. Мына ошондой. Ал жасоого мүмкүн эмес аны. Эл кандай добуш берсе, так ошондой добушу чыга турган система. Мына ошону орнотобуз. Мен азыр убакыт керек, мага ошону орнотуп кетем. Андан кийин шайлоо жөнүндө маселе көтөрүлбөйт. Өзүңүздөр көргөндөй жасап алуу мүмкүн эмес. Коопсуздугу камтылган деп жатат. Биздин иштеп жаткан криптовалютадагы акчалардагы ушул блокчейнде сакталат. Аны бизден тартып алуу же болбосо уурдап алуу таптакыр мүмкүн эмес. Бул бир гана учурда жок болуп кетиши мүмкүн, эгер интернет жок болуп кетсе. Интернеттин жок болуп кетиши ал мүмкүн эмес.